Ассаламу алейкум. Мына ушундай видеону кантип жасайт азыр ушул видеодо көрсөтүп берем. Картинканы кантип ушинтип стикер сыяктуу кылып алат жана өзү эле ушинтип ручка жазып кете берет. Көрсөтөм азыр. Ал үчүн Benim деген приложенияны Play Market'тен көчүрүп аласыздар, бекер эле иштесе болот. Анан плюсту басасыздар. Плюсту басып ат жазасыздар, ошол видеонун атын. Каалаган атты жазып коюңуздар. Анан YouTube форматын тандайсыздар, эгер YouTube'га жүктөй турган болсоңуздар. Эгер TikTok же болбосо Instagram'дын сторисине жүктөсөздөр, бул TikTok 720 дегенди тандасаңыздар, ошол TikTok'ко түшөт. Мисалы, мына ушундай узун форматта болот. Эгер Instagram'ды басасыздар, плюсту жазасыздар. Анан бул жерде Instagram дегенди аласыздар. Мисалы, ушул Instagram'га видео тартайын, Instagram. Анан могул үйдөсүн басасыздар. Create movie деби. Анан текст бул жерде, стикер бул жерде, болбосо арткы фонду өзгөртсө болот. Мынакей. Каалаган өңгө жылдырып алып, арткы фонду өзгөртөбүз. Андан кийин текст жазып коебуз. Кайсылыңызы биринчи чыксын десеңиз, ошону жазасыздар. Мисалы, Кутман кеч деп коеюн. Мен будан башка сөзүм жок. Ушуну эле жазып берем дайыма. Анан бул жака өңгө өтөбүз. Мына ол жерден кызыл, жашыл өңдү тандайбыз. Тексттин өңүн. Мындай өң болот экен. Бул жерден текстти чоңойтобуз, кичирейтебиз. Текст чоңоюп атат, кичирейип атат. Бул жерден шрифт тандайбыз. Бул англисче тамга менен жасасыздар, ушундай шрифттер болот. Кыргызчага окшош эле. Анан бул жер болсо нары көп текст жазсаңыздар, нары бери ортого формат, тексттин форматын аласыздар да. Анан бул ылдыйлар болсо канча секундта ручка жазып бүтүшү керек. 2 секунд, 3 секунд, 4 секунд жай жазат да. 1 секунд десе деле болот. Мен 1 секунд кылып коеюн азыр. Анан Кутман кеч деген текст кетти. Эми стикер алайын. Стикерди, мисалы, бул жерде стикерлерден алса болот. Мисалы, буну коюп, анан бул жерде мындай немелер бар. Булар бесплатный, булар платный экен. Бул фигуралар дагы бесплатный, булар дагы бесплатный экен. Мына бесплатныйлар про деп жазылбайт. Эми көрөйүн. Бул жерде дагы өзгөртө бересиздер. Канча секундта батыраак ушул ручка жазып бүтсүн десеңиздер, ушуну 3, 2, 1 ушундай ылдый кылып кое бересиздер. Эми мына көрсөтөйүн. Бул жерде бассак, баттан чыгып атат. Мына ушул сыяктуу. Эгер өзүңүздөрдүн сүрөтүңүздөрдү кезип коем десеңиздер, анда Chrome'го киресиздер. Chrome'го кирип же Google'га жазасыздар. Google'га монтип remove.bg деп турат го. Мына ошондой сайтты жазып аласыздар дагы. Же моуну жазсаңыздар чыгат. Анан бул жерге загрузить изображение дегенге кирип, бир өзүңүздөр каалаган бир фотону алсаңыздар. Мисалы, мен муну алайын. Өзү аркасындагы фондорду өчүрүп берип коет. Анан сохранить этип алабыз.
мына сонун кылып сохранить анан скачать кылабыз. Болду, телефонго түшүп калды. Мындай тунук кыла албаса, PixArt деген приложение бар. PixArттан дагы жакшы фотону кезип алса болот, жакшы качествода кылып. Анан бул жака киребиз. Дагы видео тандайынчы. YouTube эмес, жана TikTok'ун форматын тандайын. Сториске киргизсе да болот буну. Кайра эле ошол стикерди тандайм. Стикерди тандап, бул жерде add image деп турат го, ошону басам. Анан бул жактан чыгат. Жанагы көчүрүлгөн фотолорду алам. Мынакей биринчиси. Ушул сыяктуу болот. Түшүндүктүү эле болду деп ойлойм. Анан музыка кошуп койсо болот, бул жерде музыка. Кошуп койсо болот. Үн да жаздырса болот экен. Мынакей. Бул кол тандайбыз. Эң негизгиси кол. Ар кандай кол тандай берсек болот. Мынакей. Мындай кылып кол эмес, ручка тандасак болот. Карандаш. Мынакей. Карандаш. Бул болсо эки кылып салат уже, эки слой кылып. Бул кереги жок, бул датет койсо болот. Анан сохранить эткенде мынау 3 точка турат го, ошону басып, дагы эле ат жазып, анан сохранить этип коебуз. Бүттү. Анан Instagramга киргизип атканда, ошол фотону киргизип атканда көпчүлүктөр жарымы көрүнбөй калды го деп атат да магачы. Жарымы көрүнүш үчүн азыр мындай плюсту басасыздар. Плюсту басып, мынакей жанагы Instagram'нын форматында жок, жана мисалы монтип жарым эле көрүнбөй калса, могул жерде турат го, эки стрелка, эки сызык. Мына ошону басасыздар, баардыгы көрүнөт. Анан жүктөй бересиздер. Жана сториске атайын жазалганды, бул история деп турат го, ошол жерден киргизесиздер.